Assalamu alaikum, hurmatly Moskvada mekendештер. Амансыздарбы, сиздер менен кайрадан Москва бар. Бүгүн күнгө 14 май туугандар. Жекшемби, андыктан дем алыш күнүңүздөр жакшы улансын. Туугандар, көпчүлүктү кыйнаган регистрация маселеси. Ошондо бүгүн ушул видеодо сиздерге айта кетер, бүгүн кандай жаңылыктар болуп атат, нелер болуп атат. Туугандар, негизи жаңы база иштеп баштады. Көпчүлүгү ошол жаңы базада текшерилип атат. Гисму деп атап коюшту туугандар. Ал Гисмуда кандай айырмачылыктар бар? Анын эми ыңгайчылыгы эски базага караганда ыңгайчылыгы кичине мындай. Строкалары, баягы коюлган даталары, тамгалары эми современный кылып жасашыптыр эми. Көп акча кетирген, ага да акча кетирип эми ошол базаны обновить этишиптир туугандар. Ал иштеп баштады. Бирок толугу менен эмес, дагы бир 80-90% жүктөлдү окшойт эски базадан, дагы 10-20% калды деп айтышылды. Андыктан эски базадан дагы кээ бирлери пока көчүрүлүп бүтөрөк, ошондуктан анча-мынча базадан чыкпай калды деген туугандар. Эгерде полицияга түшсөңүздөр, ошо базадан чыкпай калды десе, сөзсүз түрдө протокол жазып бергиле деп коркпой эле айтыңыздар. Эгерде базада чындап чыкпаса, алар протокол жазып беришке милдеттүү. Кээ бирлери ошол баягы эле сөз, базада жоксун, штраф төлөсүн, болбосо өзүнүн картасына которосун, ошондойлор көп. Андыктан ошол этият болуңуздар туугандар. Негизи эле бөтөн жерде этият болуп жүрөлү. Анан МТШ боюнча туугандар, МТШде тапшырган баягы 1 май, 2 май, 5 майга чейин тапшыргандар буйруса ошол жумадан баштап чыгышты баштайт. Мына эртең иш күнүнөн башталса, 2-3 среда күндөр чыгат деп бизге обещать этти, сөз беришти. Ошондуктан ушул жумада буйруса майда тапшыргандар чыгат. Анан апрелдин аягында баягы 27-28 майрамдарга түшкөгөндөр дагы ушул жумада чыгат туугандар. Эгерде ошол МТШге 9 айга тапшыра тургандар болсо, баягы номерди калтырып кетемин, ошол номерлерге биз жооп беребиз, ишеничтүү. Анан 3 айлыктар боюнча өтө кечигип чыгып атат. Айрыкча мына комментарийде да жазып коюптур, көп сүйлөбөй биздин регистрацияны чыгарбайсыңбы? 25 күн болуп кетти деп. Алдыга чындыгында 25 күн болуптур туугандар. Андыктан азыр сиздерге ошол калган фамилияларды айта кетейин. Айзымбаева Замира, Хушоков Абдухалим, Захирдин уулу Нурмухаммед, Авдишев Талайбек, Кимсанбаева Айзада, Мамашева Асель дегендердики 3 айлыктарды чыгыптыр. Баягы номерлерге чалсаңыздар, адрестерди айтабыз, ошол жерден алып кетсеңиздер болот туугандар. Анан дегеле трудовой договор боюнча дагы кичине айта кетейин туугандар. Трудовой договорду биз ошол МТШдеги 9 айлык регистрацияга гана кошуп беребиз. 3 айдан жаңы келген 3 айлыктарга трудовой договордун өзү кереги жок. Туугандар, 3 айда жаңы келгенде 3 айга, биринчи 3 айга квартира таап эле, ошол квартирага койдурсаңыздар, өтө жакшы, өтө ишеничтүү чыгат. Эгерде ошол квартиранын ээсине ишенсеңиздер, таанысаңыздар. Анан ал орустардын арасында деле жалганчылары бар, алдын арасында деле ишти кылгандар бар. Коюп берем деп 300 адамды коюп бир да базага түшпөгөндөрү дагы бар. Андыктан ал жерде дагы өтө этият болуңуздар туугандар. Этияттык Москвада айрыкча этияттык бааланат да. Андыктан өзүңүздөргө өтө этият болуңуздар. Бет тааныштарга акча которбоңуздар. Telegram, WhatsApp'тан котора кал, кыла каламын, арзан кыламын дегендерге ишенбеңиздер. Эгерде көрсөңүздөр деле мындай жакындан таанып алсаңыз, ал баланы мисалы же кызды эртең каерден таап алышыңызды билбесеңиз, анда аларга акча которуштун кереги жок. Андан көрө ишеничтүү булактарды тапкан аракет кылыңыз. Ошол тааныштарды, квартирадагы квартиранттардын тааныштарын, агай, ини, эже карындаштардан, тууган уруктардан сураштырып дегендей. Анан квартира боюнча 3 айлыкка деле ушул номер коюп койдум, ушул номерге кайрылып биринчи 3 айлыкты деле жасасаңыздар болот. Дайым квартирага коюлат. Базадан чыгып атат. Буйруса мына көптөгөн адамдар май болсо январдан бери койгондор мына 3 айлыгы бүтүп 9 айлыкка койдуруп атат. Андыктан ишеничтүү буйруса базада бар. Туугандар, бөтөн жерде аман болуңуздар. Өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар. Эгерде ишеничтүү чегарачыны, чегарага барган шофёрду, границага каттаган адамды издеп атсаңыздар, анда Мухиддин Таксырга кайрылыңыздар. Өзү алып барып, без посредник
декан салып алып келет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.